Негизи эле мына ушундай чыгармаларды кандайдыр бир деңгээлде эстрада жаатына дагы салып, же болбосо бир баягы заманбап дейбизби? Заманбап деңгээлде аткарганы дагы аябагандай бир сыйга татыктуу десек дагы болот экен. Андан сырткары дал ушул мисалы Айкөл Манас деген чыгарма жаңырып атпайбы? Деги эле акыркы убактарда Манаска болгон көңүл буруу өтө жакшырып, жада калса Манасчыларыбыз көбөйүп калды деп айтсак дагы. Деги эле Гүлзада Рыскулова эжекебиз биринчи ушул Курманбек дастанын эстрада жаатына салганда аябагандай таң калдым эле. Ал эми мына мынтип эми Айкөл Манасты салып отырган чагын эң негизгиси чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мына ушундай нерселерди алдыга жылдыра берген болсо эле өнүгүү жолунда экенбиз. Бирок дал ушул чыгарма адамга кадимкидей жүрөгүнө патриоттуулук сезим салып, бул ырды угуп атканыбызда эле жөн отура албай, баягы биздин кыргыз экенибизди, ата бабаларыбыздын ушундай мыкты, күчтүү болгонун кадимки мындай өзүбүз көрүп аткандай элес калтырат деп айтсак дагы болот. Деги эле бүгүнкү күндө өлкө башчыбыз өзү тапшырма берип, дал ушул Манастанууну, Манасты жайылтууну тапшырма берген. Бул да болсо кыргыздын баягы маданиятынын өнүгүп жатканы деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө жерлерде дал ушул Манас жаатында мектеп окуучулары, бала бакчаларда атайын сынак жүрүп жаткан кези, дал ушул сынакка катышкан мыкты манасчылар дагы бар. Эгерде манасчылар сөзсүз эле чоң адамдар болот десеңиз, анда жаңылышасыз. Бул жолу манасчыларыбыз жада калса бала бакчадагы балдар дагы Манастын кыраатын келтирип айтып жатат. Эң негизгиси мына ушул бардыгыбызга эң сонун деңгээлдеги идеологияны киргизип жаткандыгы мамлекет тарабынан. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде биздин билим деңгээлибизди, же болбосо Манаска болгон тааныбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды, ата бабаларыбызды билүүнү жакшыртуу деп элеткенбиз. Ошол үчүн ар дайым колдоо алышыбыз керек. Биз дагы мына ушул нерселерди колдоо алуу максатында буга чейин албетте ушул Манас айтуулар боюнча ар кандай берүүлөрдү берип келебиз, ошондой эле сюжеттерди даярдап атабыз. Ал эми дагы бир сонун биздин Манас айткан конокторубуз дагы бар эле. Атайлап сиздер менен ушул жакындан таанышып, алар менен жакындан бир маек курайлы деп студиябызга чакырып турган учурубуз. Андыктан кош келипсиздер эжеке. Алгач өзүңүздү, балдарыңызды тааныштырсаңыз, кайсыл жактан келип калдыңыздар? Саламатсыздарбы? Мен Жолдошова Эльмира, Базар Койгон районунан Акмайын айыл өкмөттөн келдик. Мен балдарым, улуу балам Макаренко мектебинде окуйт. Бул кичүүм 4 жашар бала бакчада барат, Раяна балдар бакчасында. Экөөнүн кызыккан ошо Манаска кызыгып, мектеп аралык Манастардын, балдар бакчалык аралык Манастарды айтышып, өздөрү кызыгып ошо. Атайын ошол сынак үчүн Манасты жаттаттырдыңарбы же өздөрү үйдө кызыгышат. Өздөрү көбүнчө үйдө ошо улуу агасынан кызыгып, ошо жаттап, ал телефондон угуп жатташат, китептен окуп жатташат. Ошондун аркасынан анан бул кичүүм ошого кызыгып, ошо Нурбол, Нурболот. Нурболот, Кандайсың, Нурболот? Жакшы. Кандай келдиң? Жакшы келдим. Эмнеге Манас айтып атасың? Эмнеге Манас айткан жагып калды сага? Негизи атам айтчу келди. Анан кийин айтпай койгон бекен? Атасы жаш кезинде ошо мектептерде ошентип сынактарга Нурболот, азыр канчанчы класста окуйсуң? 4-класс. 4-класс. Канчанчы классыңан баштап Манас айтасың? Быйылдан баштады да. Быйылдан өзүнүн немеси жандана баштады да. Атасы кандай жол көрсөтүп атат? Өзү мына ушул Манаска аябай кызыккан болгон болсо, анан кандай бир жол жоболорду көрсөтүп буларга өзү акыл болуп, өзү үйрөтүп атабы? Атасы кошо үйрөтөт. Атасында ошо неме жака бар да, ушундай акындар жактан айтыштарды көп угат. Ошо Манастарды. Кичинекей балаңыздын аты ким эле? Атын ким? Соронбай. Соронбай. Мени карачы, кандай? Жакшы. Сен тополоң бала окшойсуң, Соронбай, сен сонун экен го кийимдериң, ким алып берди? Үйдөн. Үйдөн алдың, Манас айтам деп алдырттыңбы? Сен бала бакчада Манас айтасыңбы? Манасты ким жаттатты сага? Акең жаттатты же атаңбы? Атам. Атаңбы? Сен канча күндө жаттап алдың? Оңой эле экен Манас жаттаган? Жагабы сага Манас айткан? Бизге да айтып бересиң? Үйрөнө алалы, сенден. Анда Манас айтып берчи. Манас айтып бер. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир. Айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир.
Ошо кезде Манас жетиге жашы толуптур. Буунун аты чоң жинди. Буунчун Манас атын ким билди? Толкулган жапжаш баланы шейлегени ким билди? Балача чутка саскан жок. Бешке чыга келгенче бөрөнүн Манас баскан жок. Чакырган аты чоң жинди. Буунчун Манас атын ким билди? Азаматсың. Сен кыйын турбайсың ба? Ушунча Манасты өзүң жаттап койдуңбу? Сен о бала бакчада бир эле сен айтасыңбы же дагы барып айта тургандар? Досторуң да бар? Барбы? Канча бала айтасыңар бала бакчада? Бала бакчада? Эжекең Сооронбай сен молодец, күчтүүсүң, сен Манас жакшы айтасың деп мактадыбы? Эжекең азыр сүйүнөт экен да сени көрүп алып. Сен эжекеңе барып айтасыңбы? Мен телевизордон Манас айттым, мени көрдүңүзбү дейсиңби? Шапканы ким алып берди? Баш кийимди ким алып берди? Үйдө болчу. Үйдө болчу. Сен Манас айткан деп өзүң алып кийип алдың. Сеники же акеңки эле ал? Мына акемки. Ал сеники, Кийимди ким алып берди кийимди? Үйдө. Кийимиң да үйүңдө болчу. Дагы Манас жаттайсыңбы Сооронбай? Же болду, ушуну жаттаганың жетеби? Дагы жаттайсың? Ушуле. Болду, Дагы жаттайсың, башка жаттайсыңбы? Же жаңы жаттайсың? Жаңы жаттайсың да? Жаңы жаттайм. Жаңы жаттай. Нурболот, сага кандай болду мындай Манасты жаттоо кандай экен? Канча убакытта жаттадың? Атайын ушул азыр мектеп, биринчи мектептин арасында өттү, Манас айтыш. 5-нчи. 5 мектептин арасындабы же кандай? Айерден эжекем 17 мектептен барат да. Ошентип айтты да. Сен биринчи өзүңөрдүн мектебиңерде өзүңдүн теңтуштарың айтыштыбы Манас? Ошолордон сен жакшы айтып, анан районго чыктыңбы же кандай болду? Ошо. Атайын ушул сынак үчүн эле жаттадың Манасты же андан мурун жаттап койдуң беле? Андан мурун жаттагам. Сынакка чейин эле жаттап берет элек Манас. Атаң жаттаттыбы сага же сен өзүң? Мен өзүм эле жаттагам. Ошо кызыгып, интернеттерден карап, Атайын интернеттен издейсиң. издеп, Мындай китептен дагы карап, интернеттен кимдин айткан Манасы жагат сага? Саякбай Каралаевдин. Саякбай Каралаевди туурап айтасыңбы ошондой эмоция менен? Район Манас айтканда мындай образга келеби, көзүңө, көз астына келеби Манас? Жок, Азырынча келбейт болуш керек, кийинчерээк. Баягындай кээде болот го, Манас айтып атканың түшүңө кирип калат, же баягы сынакка даярданып атканыңда ушундай болот го. Сенде деле болду, болбоду? Менде болбоду. Районго канча бала бардыр мындай? Районго Толук болбосо да бир 20-дан аштыбы? Канча болду? андан ашкан. Көп болду, Жалаң өзүңүн теңтуштарыңдын арасынан жеңип чыктыңбы же сендер? Менден дагы чоңдорду. Алар Бардыгыңарды аралаштырып жарыштырды ошондо, чоң кичинесине карабастан. Анан Манас айткандын эмнеси кызык экен, эмнеси жакты сага? Манас айткан бул мындай жакшы. Патриоттук анан мындай өзүнчө образ менен айтканы. Атаң эмне дейт Манас айтып атсаң? Атаң кандай айт дейт? Мындай жол көрсөтөбү? Тарбиялап турабы? Биринчи өзү кимге айтып бересиң Манас жаттагандан кийин? Ким сени мындай сындайт? Балам жакшы айтыпсың же мындай айттың деп атаң айтасың же апаңабы биринчи? Апам жумушта окугандан кийин анан апам айтат. Деги эле балдарыңызды мына ушундай үйдө олтуруп, тарбиялап, ушулардын айтканын угуп, мындай башка Сизде кандай сезим болот? Мындай кандай десем, кандайдыр бир деңгээлде балаң эми сага ушул нерселерди айтып, ушуларды тарбиялап атасыз, мындай сүйүнүч канчалык деңгээлде? Эжеке, биз ушул нерсени билгибиз келип атат да. Андай сүйүнүчтөрдү мындай сөз менен жеткире албайсың го. Бирок үйдө өзүбүзчө мага айтып берип неме кылганда өзүңчө бир башкача рахат болот да. Мындай менин балам ушинтип айтып атат, ушунчалык даражада кызыгып атат ушул нерсеге деп өзүмчө бир башкача мындай сезимдер болот.
Мисалы, мектепте окуп жүргөнүбүздө бир класста 30 бала окусак, ошол 30-дун ичинен бир өзүм, мисалы, мен тандап алсам, мен ошого сүйүнөсүң го, 30 баланын ичинен мен чыктым деп. Анан мектептер арасында жеңсең, ан сайын баягы чоң эле атаң, апаң баш болуп сүйүнүп алат го. Сизде деле ушундай болдубу? Мектептен жеңет деп ойлодуңуз беле? Анан чоң класстар менен аралаштырып айтып аткан болсо. Ооба, деги эле ушул жаатында да мен суроо бергим келип турат да, ошо чоң класстар менен анан өзүнөн жашы чоң инсандар менен айткандыгы баары эми кандайдыр бир деңгээлде кичине болсо да тажрыйбасыздык кылып коюшу да мүмкүн да жаштарчы. Анан кандай болду? Сиздин оюңузча өздөрүнүн жашы менен өткөрсө жакшы болобу эле дегендер дагы бир суроолор жаралат да. Ооба, өзү негизинде ошондой ойлодум эле мен далечи. Өзүнүн тең курак балдарынын аралыгында айтса, ошондо мындай тең болсо керек депчи. Анан чоң балдарды аралаштырышты, 11-класска чейинкилер бар. Азыр областта ошондой болду. Анан райондук деңгээлде деле аралашып болгон. Өзүнүн классынан жогорку балдар менен. Нурболот, мына областтык деңгээлге да катышып келдиң да. Ал жерде дагы көрдүк ба, чоң 11-класстар бар экен, а? Алардан көрүп эмнени үйрөнүшүм керек экен деп калдың? Алар сенден кандай айырмачылык менен айтышат экен? Алар менден мындай жакшы образга келип, колдорум, мимикаларым бар кылып. Катуу дем менен айтат экен. Капа болбодуңбу, мисалы, жеңүүчү болбой калдым деп, Жок. Кийинкиде буйруса жеңем деп, дагы мындай даярданам деген ой келдиби же, болду ушу менен деп? Сооронбай, эмне болду? Зериктиңби аябай? Топулан кыла баштадың. Өтө шок окшойт, балаңыз. Бул эң кенже балам, 6-уулум. 6 уулуңуз бар. 6 уулум бар. 6 тең уул. 6 тең уул. Башкалары дагы айтабы Манас? Жок. Кыйналбайсызбы 6 менен? Жок, 6 менен кыйналбайм. Жалаң уул экенсиз. Жалаң уул. Кандай жардам беришет сизге? Жардам беришет, жакшы үй иштерине жардам беришет. Ке Сооронбай, отуруп турайлы, а? Бул 4-чү балам, 5-чи балам, бул 6-чысы. Bundan чоңу ал күрөшкө кызыгат. Андан чоң 9-класста окуганым ал волейболго кызыгат. Экинчи балам ал улакка кызыгат. Ошондой. Ар биринин өзүнүн 6 болсо, 6осунун мүнөздөрү 6 түрлүү. Неме кылыктары 6 башка. Ошондой ар кимиси өзүнүн кызыккан сонун. Чоңойгондо дагы мындай чоң манасчы болом дейсиңби же келечекте өзү ким болгуң келет? Келечекте өзүм прокурор болгум келет. Сүрөт тарттым. Сүрөт да жакшы тартасыңбы? Көбүрөөк кандай сүрөттөрдү тартасың? Көбүрөөк танкаларды тартам, портреттерди. Мектептерде баягы сүрөт боюнча деле сынактар болуп турат го? Ошондой болобу? Болот. Катышасыңбы аларга? Аларга катышам. Кандай андан жыйынтык кандай болуп атат? Алтасыңбы орундарды? Андан жыйынтык жок. азырынча жок болуп атат. Аракет кылып атасың. аракет кылып атат. Сонун. Үстүңдө түлкүнү каяктан алдың? Муну түлкүн атамдын укасы ат берген, мергенчи. Өзү жасап ушундай кылып бердиң. Сен анда Манас айтат белең же айтпайт белең? Же Манас айтат, атайын ушундай терини алып келип берди? Жок, анда айтпайт болчумун. Сага белекке берди. Сооронбай, сеники дагы барбы? Сооронбай, сенде барбы дейсиң? Кап болуп калды окшойт да. Негизи мектептеги кезибизди негизи эле эпостордо окуй турган болсок, Манастын жаштык кези мына ушундай өтө шок болгон, дал Сооронбайдай деп айтсак дагы болот. Азыр баягы атайын улуттук кийим кийип алган, ошондуктан дагы баягы түз отурбай ары бери кылса дагы көңүл бурбаган аракет кылам. Себеби Манас өзү жашында ушундай болгон, өтө тополоң. Баланын шок болгону жакшы дейт го. Андан соң көрүп отуруп өзүнүн жаштыгыбыз келип, сизге кандайдыр бир эле ностальгия болуп атат да. Балким буйрса келечекте ошо Манас Баатырдай баатыр болот чыгаттыр, ушунчалык шоктугу менен, Нурболот, Манас айтып бересиңби эми бизге? Макул. Кайсыл жеринен өзүңдү айтып бересиң? Айкең Манас айткан угалыбы? Ким Манас айткан угаса? Берип коериң сен, кармап тура берсиң. Билишиңче айта бер, Билишиңче айта бер. Калмак Манас келгенче,
көк бордуктун бучкагы көрүнүп калган кез экен. Кыйын күн түшүп кыргызга бөлүнүп калган кез экен. Казан аяк коломто тоготуп койгон кез экен. Кажылдаган калмакка каматып койгон кез экен. Кайпактап балким өзүнчө жүгүрүп калган кез экен. Кара жанга калайык түгүлүп калган кез экен. Ошондо эң манастап чуу салып көкшөрө келип барыптыр. Кайдасың кайран кыргыздар добулгасын кагып тур. Эй каркыранын түсүнө каты шогун салыптыр. Муну уккан коншойдун турбаганын карачы. Атасын көргөн баладай ыйлаганын карачы. Канакей манас кана деп шашкан жерин карачы. Сакалына чалынып баскан жерин карачы. Ак куланы жалалап айбандын айткан жерин карачы. Эй кагылайын эр манас, калкымдын туусу сен манас. Намысын колдон алдырган абаңдын абын көр манас. Көпкөн улуу бок мурун көгө таймалын айдатып, аш берем деп атага азапка журтту байлады. Кыйын күн түшүп башына мына кыргыздын шору кайнады. Көкөтайдын кызы каш көргөнү келген экенбиз. Таланып кара калмакка өлгөнү келген экенбиз. Көрүндө мындай кужанды көмгөнү келген экенбиз. Булгуну жолдон коңурбай буларыңды булбап алам дейт. Маникер күллүк бербесем бузукту бүгүн салгам дейт. Айтканыма көнбөсөм аргымакты бербесем эсебимди табам дейт. Ошоң элимди чабалам дейт. Чатакташып биз менен чабыша турган жөнү бар. Бекем келди кыз алып бел байлап турган жери бар. Бейбайды салар кыргызга бекитип койгон эли бар. Энеси талап кабырдын эзелтен биздин кеги бар. Эми чабышпай балам деп көрсөм айтканыма көнөдүң. Азуусун журтка тийгизбей обалаңа жакшы сыйной берегүр. Кайратың кетип оюңдан абаке болбой калган экенсин. Калмактардан катуу жеп абаке оңбой калган экенсин. Ойронуң манас өлгөндө оюп жерге көмгөндө ойройт калмак маңжуга. Ошондо тартып берсеңчи кыраның манас өлгөндө кыңкакка чуркап көмгөндө кызылың өчүп өңүңдөн кыйын күндү көргөндө ошондо тартып берсеңчи. Мындан көрүң абаке батырың манас өлдү деп тимелеп атаңды гана берсеңчи. О, маникер берсең бул күндө мактанып калмак калбайбы? Ак кула чабдар муз бурчак анан тартып албайбы? Кыруусуна кирген соң кызыктуу күндө салбайбы? Кызылдаган ит маңжу кызылын чокуп калбайбы? Төрөмдөнүп баспайбы? Төлмө кудук казбайбы? Өзгөрсүң деп динимди өзүнүн тилин таппайбы? Ит бактырбай маңжуга тилимди байлап салбайбы? Агайран кыргыз казылап тимеле калмакча сүйлөп калбайбы? О, көрпөңүм мындай турганда күлүк тугантып берейин. Күчөгөн экен бугапыр бүгүн күрпүлдөшүп көрөйүн. Айдыгым айдай турганда аргымак айтып берейин. Алжыган экен бу доңуз алып урушуп көрөйүн. Атпай кыргыз журт үчүн ажалым жетсең өлөйүн. Жигит бирди колдосо жийине канын төгөйүн. Сасыган доңуздарыңдын сазайын колго берейин. Качкыла барым жолунда калмакты беттеп келейин. Ушу казылдаган капырдың эми бүгүн канын жерге төгөйүн. Азаматсың. Канча күндө жаттадың ушуну? Бир күндө эле жаттым. Бир күндө ушунча жаттап Бир күндө ушунча көп жаттадыңбы? Негизи баягы бардык сынактарда талаптар болот го. Мисалы мынча убакыт айтыш керек, же мындай манастын мынча жашын айтыш керек дегендей. Силерге ушундай талаптар болду? Болду. Кандай талаптар берилди? 3 минутадай айтыла турган болду. 3 мүнөттөн ашпаган деди. Каалаган жериңерден дедиби же өздөрү тандап бердиби? Мисалы сен мындай каалаган жериң. Бир гана ошол 3 мүнөттөн убакыт ашпаш керек. Ашып кеткиң келди сен? Демек кыскарттың, күндө саатты карап атып айттың ба анда? Саатты жок карабайм. Үйдө даярданганда карадым. Негизи эжеке мынакей 6 уулум бар деп айтып атасыз. Уулду тарбиялоо кандай экен? Анан кандай кеңеш айтат элеңиз биздин жаш энелерибизге? Эми кеңеш дегенде
Уул балдарды Кандай артыкчылык, кандай кыйынчылыктар бар дегендей. Уул балдарды эми булар кандай десем, Үй иштерине жардам береби? Жардам беришет. Кир жуушат, камыр кылып, нан жагышат. Өздөрү. Өздөрү өчүрүттөшүп бөлүп алышат. Бул камыр кылып берет. Үчүнчү агасы нан жаабат. Төртүнчү агасы эшиктерди тазалайт. Негизи баланын баягы баланын ар биринин өзүнүн мындай жумуштарын бөлүп алышкан. Анан балдардын өзүнүн кандайдыр бир немеси да болот, мындай бир жумушка шыктуу келет деп айтсак. Мисалы, мен бир эжем үйдүн ичин аябай жакшы жыйнайт болчу, бирөөсү болсо огороддун ишинде келди эле. Сизде кандай? Бизде Нурболотум үйдүн ичин жакшы кылат. Тазалыкка жакын экен демек. Жакын, идиштерди, үйдүн порядкалап турушун, бүт баарын ушу өзү көзөмөлдөп турат. Нурболот камыр кылган кимден үйрөндүң? Апам кылганда ошо апамдан карап үйрөнгөм. Сен апаңа жардам берейин деп атайын үйрөнгөнсүң да, же апаң өзү үйрөнүп мага кылыш деп айтты? Апама жардам берип. Азыр кыла бересиң өзүң камырды. Азамат 4-класс бала Камыр кылып, камыр кылып, үй жыйнашып, бул эси кирип калды дегени да, апасынын кыйналганын сезип атса. Бир Соронбай шотук кылат экен да, Соронбай сен эмне кыласың үйдө? Үйдө иш кылабы Соронбай? Соронбай иш кыласың үйдө? Эмне иш кыласың? Эмне иш кыласың сен? Соронбай, сенин ат койлоруң барбы? Атаң менен кой багасыңбы? Да эмне кыласың? Бала бакчага барасың, а? Балдар менен ойнойсуңбу? Манас айтчасыңбы? Аларга манас үйрөтөсүңбү, үйрөтпөйсүңбү? Алардын манасы бар. Алардыкы дагы барбы? Өздөрүнүн бар алардын, Бирок алардан сен жакшы айтасыңбы? Сен жакшы айтасыңбы башкалардан? Эжекең ушинтип мактадыбы сени? Акең манас айтып атканда сен тип кайталап турдуң го? Ушинтип эле жаттап аласыңбы? Бирөө айтып атса эле жаттап аласыңбы сен? Угуп отуруп эле. Кантип жаттайсың? Кантип жаттайсың, айтып кой. Жаттабайм да. Кантип жаттадың? Кантип жаттадың аны манасты? Манасты атам жаттатты. Атаң кантип жаттатат сага? Атаң кантип жаттатты? Атаң айтып жаттатты? Апасынын эрке баласы экен да бул, Алдыда дагы мына ошол балдарыңыздын башка нерселерге шыктуусу болсо, канчалык деңгээлде сиздер колдойсуздар жана балдарыңыздарга эмнени чектөө коесуздар? Балдарым эми ар бириси кайсыл жака шыгы болсо колдойбуз. Атасы экөөбүз тең эле ушулардын келечегин ойлоп, ушулардын кимиси кайсы тармакка кетсе ошол жагын колдойбуз. Азырынча чектөө коюу жок. Азырынча чектөө жок. Ар кимиси эмнени кааласа ошону өздөрү каалаган жол менен барат. Өздөрү каалаган жолдор менен. Сиздерден бир гана аларга бир колдоо гана көрсөтүп турабыз. Ыраазычылык билдирели эжеке сизге. Антпесек Соронбай бир аз уйкусу ачылбай атабы, эркелиги жазылбай атат дегендей эле. Эркин микрофон берели сизге, кыскача биздин элибизге, жакындарыңызга айтчу сөзүңүз, мынакей айт жакындап келе жатат дегендей. Биринчиден ушу жалпы кыргыз элиме ошо ыйык Рамазан айыбыз куттуу болсун. Ошо ыйык Рамазан айыбызда жалаң жакшылыктар болсун, элибизде тынччылык болсун, жерге дайыма Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Ошол сиздердин да ишиңиздерге ийгилик, дайыма жакшылык күндөрдө ушинтип жүрө берели. Чоң рахмат, балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүз дейли. Анан Нурболот, буюрса сен чоң манасчы болосуң, сонун айтат экенсиң манасты. Областтык турдан өтпөй калдым деп капа болбо, анткени сен болгону азыр 4-чү гана класссың. Азыр 11-чи класска чейин окуган болсоң, алдыда дагы канча сен буюрса кийинки жылдардан областты дагы, республикадан дагы биринчиликти аларыңа ишенебиз, анткени сенде сонун формаларың бар экен, сонун айтат экенсиң, капаланба. Областтан өтпөй калганың менен мынакей сен азыр эфирден чыгып, сени баардык классташ досторуң көрүп жатат дегенде, Ооба, эң негизгиси чөкпөгөн, хоп. Сонун болор, Алла жылайт.
ийгилик каалайбыз. Ал Бар эми болуңуз. бул балабыз чынында эле Манастын жаштыгындай ушунчалык шок экен. Биздин Манас атабыз кыргыз элин кандай коргогон болсо, ушул балдарыңыз дагы кыргызга кереги жараган балдардан болсун. Билим жаатынан дейбизби, спорт жаатынанбы, кайсыл жактан болсо дагы мыктылыгын көрсөтүп, силердин үмүтүңүздөрдү актасын деп Бар болуңуздар, рахмат келгениңиздерге. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Албетте, ар бир баланын эркелерге энеси болсо экен деп айтат элем. Энеси бар бала ар дайым эрке болот экен. Энеси бар үчүн бала 50-ге 60-ка чыкса дагы, эгер биздин апабыз жаныбызда болсо, демек биз ал апа үчүн дагы деле кичинекей балабыз, бөбөкпүз. Андыктан дал ушул биздин эжекебиз балдарын канчалык колдогон болсо, ар бир эне балдарын ошондой колдоп, коргоп жүрөрүнө биз ишенебиз. Ошондуктан дагы апалар, энелер, силер бар болуңуздар. Силер барынан бийигине татыктуусуздар. Ошон үчүн дагы энелер үчүн жакшы бир чыгарма жаңырталы.